Саламатсыздарбы? Эфирде кайрадан Маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Замандаш партиясынын лидери Жеңишбек Молдокматов. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Жеңишбек мырза? Студиябызга куш келиптирсиз. Рахмат. Биз сиз менен Замандаш партиясынын акыркы маалыматтары боюнча жарым жылдан бери кезип элекпиз. Эң алгач ушул мындан бир нече ай мурда Москвага барып, биздин жердештерибиз менен кезигип келдиңиз эле. Ошол боюнча азын улак коомчулукка айтып берсеңиз. Рахмат. 16 февралда болду. Биз буга чейин көп убакыт дайындандык. Анан билесиздер, былтыр бир жыл мурун ушу Москвага барып, анан бир нече убадаларды бердик элек, ошолордун үстүнөн аткаруу менен иштеп, анан 16 февралда бул эл аралык ушу кыргыз-орус өнөктөштүк аталышында чоң бир форум өттүк. Ал форум ушу биздин Россиядагы мекендештер менен биргеликте уюшулду. Мен айтам, абдан ийгиликтүү жана жакшы деңгээлде болду, Кудай буюрса. Анткени ал жерге биздин Москвадагы, Россиядагы диаспора өкүлдөрү жана Орусия уюмдары келди. Анын ичинен жана Опора России деген, Ассамблея народов Евразии, Федерация мигрантов России жана башка. Форумдун жүрүшүндө кызматташуу боюнча меморандумдарга кол коюшулду. Кыргызстан, Орусия ортосунда алаканы түздөө боюнча мамилелер каралды. Анан конкреттүү биздин ошо Россиядагы мекендештерге кандай жардам керек, эмне көйгөйлөр бар, анан пункттуулап жазып, мына бүгүн ошонун үстүндө иштөөдөбүз да. Буюрса форум арасында ошол биздин мигранттардын укугун коргоо талабы боюнча дагы пункт барбы же жокпу? Себеби мүмкүн ошол алардын укуктары көбүнчө тейленип жаткандыгы жөнүндө социалдык баракчаларда. Билесизби, эми Кыргызстанда 6 миллион болсо, ошонун 5тен бири сыртта жүрөт, ошонун 90% Орусияда да. Бул бейрасмий 1 миллион, расмий 800 миң деп аталып жүрөт. Ошол эле Россиянын өзүндө расмий 640 миң адам бар, биздин жарандар. Анан адам көп болгондон кийин аякта сөзсүз маселе да болот экен. Анан бирден бир көйгөй сиз атагандай юридикалык анан укуктук бузуулар болуп атат. Мына ошолорго жардам көрсөтүү максатында негизги пункт катары белгиледик. Кудай кааласа июнь айынан баштап Замандаш бул коомдук фонду ишке кирди. Ошо коомдук фондун атынан бир юристти бекитип беребиз. Штатын төлөп, ошо биздин мекендештерге жардам берет буюрса. Дагы бир орчундуу суроо, бул груз 200, анткени деген бул кыргызда жакшы сөз бар, жаман айтпай жакшы жок деп. Ошол бизге жеткен маалыматтар боюнча Казакстан өлкөсү менен Россиянын ортосунда бир алака бар экен. Ошондой кырсык болгон учурда ал биздин Казакстандын жараны ошол Россияда иштеп, аларга кызмат көрсөтүп, аларга өз эмгегин өтөп жаткан үчүн, алар жанагы официалдуу катталган үчүн, эгерде ошондой нерсе болгон учурда ал тарап 50% жүктүн расходун төлөп берет экен. Бизде андай барбы жокпу билбейм, анткени акыркы учурларда көбүнчө ошол биздин четтеги жарандарыбыз каза болгондо, аны жөнөткөндө бир топ кыйынчылыктар болуп, көбүнчө каржы тарабынан кыйынчылыктар болуп, алар бүт эле Кыргызстанда кыргыздын жарандарына да кайрылган учурлар болуп калып атат. Негизи эле жүк 200 бул абдан чоң, бул чейрек кылымдан бери чечилбей, бирок айтылып келаткан маселенин бири. Ошол эле Орусиядан алганда бир эле Россиядан жылына 350дөн 450ге чейин сөөк келет. Бир эле Россиядан. Эми сөөк келгенде, эгерде цифра менен ала турган болсок, баалар менен ала турган болсок, өтө кыйбат турат. Сөөктөрдү алып келүү боюнча Кыргызстан жалгыз мамлекет, Борбор Азия мамлекети үчүн калыстык үчүн айталы, компенсация төлөп берет. Анын баасы 50 миңге мына быйыл чыкты, бир токтоо менен токулду. Бирок 50 миң эч нерсеге жетпейт. Эгерде 10-жылдан 18-жылга чейин эсептегенде мамлекеттик бюджеттен 20 миллион сом бөлүнүптүр ушу жүк 200 алып келүү боюнча. Бирок ошол болгону келген сөөктөрдүн 20 гана пайызын жапкан экен. Калган 80% бул эми расмий да, бейрасмий аны экиге көбөйтүш керек да. Ошо калган 80% бул башка айтканда 2000-5000ге чейин сөөктү мекендештер өзүлөрү алып келип атат, өзүнүн күчү менен да. Анан билесиздер, ар кандай социалдык тармактардан суранышат, мекендештер бири-бирин диаспоралар чогулта калат, ошо менен сөөктү алып келишет. Бул көйгөйдү биз көптөн бери айтып келатабыз, мекендештер өзүлөрү да көтөрүп келатат. Камсыздандырыш керек. Сиз атагандай Казакстан же башка мамлекеттин жарандары мыйзамдуу иштей турган болсо, мекемеде келишим түзүлөт жана ал камсыздандырылат. Анан каза болгон учурда ал сөзсүз түрдө же 50% же 100% төлөнүп берилет. Бизде болсо же мыйзамдуу жумушка кире албай атабыз, же камсыздандыруу системасы кирген эмес. Биз айтып атабыз страхование.
милдеттүү түрдө мамлекеттин алдында камсыздандыруу мекемесине бекитип чыгып бараткан ошо өзгөчө Орусияга милдеттүү камсыздандырышыбыз керек. Мына ошондо бюджеттен да бир тыйын алынбайт, социалдык түйүндөрдөн да каза болуп калганда убара болуп мекендештер акча издебейт. Каза болуп калган жакындарына ошо камсыздандыруу компаниясы сөөгүн алып келип берет да, жардамын берет. Бир кишиге болжолду эсептегенде, бул Орусияны гана эсептеп атам да, 150 миңден 250 миң рубльга чейин жардам бергенге мүмкүнчүлүк бар экен. Анан кээ бирөө айтып атат, бул эми бизнеске айланып калат депчи. Биз айтып атабыз, эч кандай бизнеске айланбайт. Бул эгер жеке колго өтүп кетсе кооптуу болмок. Бул мамлекет тарабынан көзөмөлдөнүш керек, жогорку кеңеш караш керек, анан жана миграциялык кызматтын алдында болуш керек. Мамлекет камсыздандыруу компания болгондо бир жылда азыр эксперттер эсептеп чыкты, бир кишинин өмүрүн камсыздандыруу бир жылга 100 сом болот экен. Ошондо 3 жылга камсыздандырганда 300 сом. Эгерде бөлө турган болсок, болжолдо бир 700 миңди орто менен алганда, сыртка чыгып кеткен Орусиядагы 700 миң адамды эсептегенде 210 миллион сом болот экен. 210 миллионду эгерде Россиядан келген сөөгтөргө бөлсөк, 350дөн болжолду, 3 жылга көбөйткөндө 950дөн 1050ге чейин сөök болуп атпайбы? Ар бир сөөгтө, то есть каза болгондун жакынына 150 миңден 250 миң рубльга чейин берилип атат. Ал ошо сөөгтү алып келгенге, анан бияка келгенде жана өлүм жырымына кете турган чыгымдардын кичине болсо да бөлүгүн жаап берет. Ошонун негизинде экен. Мындан келди биз ошол сиздер барып келген келишимдин ортосунда бул жөнүндө дагы сөз жок, айтылды бар. Андан кийинки сурообуз, мына сиз акыркы учурда Замандаш партиясы жер жерлерди кыдырып элдер менен, жөнөкөй карапайым элдер менен жолугушууларын улантып жатат. Муну кээ бирөө партия ар дайым эле ушундай иш-чараларды алып барып келген десе, ал эми коомчулукта кээ бирлөр бул 2020-жылга болгон шайлоого болгон даярдык элдин көңүлүн булар эрте эле алып башташты деген пикирлерин айтып жатат. Ушул жолугушуулардын негизи эмнеде? 2018-жыл 26 ноябрда Замандаш партиясы алгачкы биринчилерден болуп, ушу Кыргызстанда 236 партия болсо, өзүбүздүн программаны элдин сынына койгонбуз. Ачык эле айтканбыз, 2020-жылга аттандык. 2020-жылга карата партиянын багыты мындай, максаты мондай, 7 багыттагы программабыз бар деп. Анан негизги багыттар бул ошо жашыл экономикалык, инновациялык мамлекет деген сыяктуулар камтылган. Анан бул программаны биз билесизби, дүйнөдө бүгүн жакында президент дагы айтпадыбы кайрылуусунда жогорку кеңеште. Дүйнө технологиялык революцияда баягы өкүм сүрүп атканда биз саясий интригалардан башыбыз чыкпай атат депчи. Биз ошого ылайыктуу мындай 4-чү дүйнөлүк энергия революциясы болуп атканда биз ошо партиянын ошого ылайыктап программасын жазып чыктык. Ноябрда чыгардык. Ошондон бери мына жазында деп план койгонбуз. Кудай кааласа азыр бүт болгон аймактарды кыдырып, партиянын программасы менен тааныштырабыз. Мунун 2 максаты бар. Биринчиден, шайлоочу келечекте партиянын программасын, анын саясий багытын билиш керек жана ошого ылайыктуу тандаш керек. Экинчи, биз башка саясий партияларга дагы, саясий күчтөргө дагы чакырык кылып атабыз. Шайлоого барам дегендер болсо, программаңарды, идеяңарды чыгаргыла. Эмки шайлоо бул акчанын же ресурстун эмес, а программа менен идеянын күрөшү болсун дегендей. Элде деген тандоо болуш керек да. Башта айтканда партияга добуш берип атканда ал айтыш керек, мына бир эки партия менин жашоомду оңдойт, мына бир эки партия курулай убада берип атат деген сыяктуу. Ушунун негизинде бүгүн ушу жер жерлерди кыдыруулар болуп жатат, Мына азыр Токмок, Кара Балтаны бүттүк, жакында Бишкек, Нарын, Көл, Жалал Абад, Ош. Андан аруланат, Кара Балта демекчи, ушу сөзүңүзгө аралжы бизде бул жерде окурмандардан келген дагы суроо бар эле. Кара Балта шаарынын мэри боюнча, ошол шаардын башчысы боюнча бир топ сөз болду эле, ал кишинин деген мыйзамдан чыгып жаткандыгы жөнүндө жана бир топ коррупцияга аралаш деген дагы сөздөр айтылып, мунун башында ал кишинин ошол ачык чындыгын таап жаткан Замандаш партиясы тургансыды эле. Бул боюнча бизге Кара Балта шаарынын тургундары бир баары деп айта албайм, бирок бир 10-20дан колдонуп турган кишилер кайрылып, бизге бир кайрылуу жөнөтүшкөн, биз аны чыгарган эмеспиз, анткени ошол убакта изилдөө жүрүп жатат деп айтылган. Ал тургундардын айтымына караганда, Кара Балта шаарынын мэри бул абдан татыктуу киши, 7 жылдан бери башкарып келет. Бул ар дайым биздин тургундарды канааттандырат деген ойлорун айтышкан. Ага карабастан ал киши бүгүн кызмат ордунда иштеп, ошол эле мамлекеттик кызмат ордун улантып жаткандыгы байкалат. Ошол боюнча да коомчулукка кичине маалымат берип кетсеңер. Билесизби, баягы эл 5 манжадайда ар кандай ойдо болот. Бул туура нерсе, сын пикир да айтылат, анда туура кабыл алыш керек. Кара Балта боюнча жарым бир калп айтпайм 4-5 айдай күрөш болду. Ал жерде ошо Кара Балтада биздин өкүлчүлүк абдан чоң бир тайманбас күрөш жүргүздү.
бул конкреттүү коррупцияга каршы. Мына ошол жерден далилдеп да беришти. Акырында ошо коопсуздук кеңешине чейин маселе көтөрүлүп, президенттин өзүнүн карамагына алынган иш болду. Бүгүнкү күнү ошо Кара Балтанын мэри Шабданов Данияр мырзага иш козголгон, мурунку иш козголгондор кайра жаңыланды, үстүнө дагы иштер козголду. Мен билишимче анын тегеректесинде мэриянын айрым кызматкерлерине да иш козголду. Бүгүн тергөө жүрүп атат. Бирок мен бир нерсени түшүнө албай атам, муну өкмөт башчынын чече турган чечими болуш керек. Эгерде кайсы бир мамлекеттик кызматкерге өкмөттү карап жана тейлей турган кызматкердин иш козголо турган болсо, ал убактылуу четтетилиш керек жумуштан. Анткени тергөө жүрүп атат да, бирок башка учурда ушундай болот да, көпчүлүк учурда четтетилет. Бул адилеттүү болуш үчүн болуш керек да. Бирок эмнегедир бүгүн мага түшүнүксүз, бүгүн Кара Балтанын мэри же иштеп атат, же иштебей атканы белгисиз. Бирок кылмыш иштери козголду. Муну эми азыр күтө турушубуз керек, аягында далилденип чыгат. А жерде мисалы айрым мектептерди куруу же болбосо социалдык объектилерге кетирилген бюджеттик акчалар желгени аныкталып чыккан. Эми сот чечим чыгарат. Мындан келди, бул жерде бир аз акыйкатсыз нерселер да көрүнүп жатыптыр. Жеңиш мырза, мына кече жакында өзүңүз көргөндөй бир топ ызычуу менен Өмүрбек Токтогуловдун келер келбеси айтылып, аягында келген жок. Бул сизге да тиешелүү нерсе десем болот. Анткени бир партияны башкарыш үчүн адам баласында бир эле сырткы эле байлык, сырткы эле көрүнүш эмес, ички дүйнөсү да бай болуш керек. Ички дүйнөсү да күчтүү болуш керек. Анткени партияны жетектеш үчүн анын карамагында эң эле аз дегенде 2-3 миң киши болот. 2-3 миң киши, менимче, бул бир топ күч. Алардын ар бири ошол партияга ишеним менен кирет. Бул кишинин келбей калышы жөнүндө сиздин пикириңиз кандай? Эми мен бир баа бергенден алысмын, анткени пикиримди айтып коюш дурус. Бааны болсо мен ойлойм, бул ошо Өмүрбек Токтогуловдун өзүнүн шайлоочулары, аны күткөн элдери өзүлөрү баа берет. Анан экинчиден тараза, тарых тараза. Мындай бир эки нерсени айтат элем да. Эгерде А кишинин ордуна коюп көрө турган болсок, чындап эле оор болду. Анткени бул арине бир жооптуу, жоопкерчиликтүү бир чечим кабыл алыш керек эле да. Бир четинен келбей алганы туура болду. Анткени мамлекетте азыр стабилдүүлүк керек, тынччылык керек. Ал эми келем деп анан келтирбей койгону, мен ойлойм, анын кеңешчилеринен кетти. Чоң катасы болду. Эми шоу кылып коюшпадыбы? Мына келет, ана келет, мына киши монча келет, анан 10 миң, 4 миң тосот деген өзү туура эмес болуп калган да. Акырында айтор ушу аянтка артисттерди чыгарып концерт беребиз деген ашыкча болуп калган да. Эми саясатчынын көрөгөчтүгү болуш керек. Мен туура эмес нерсе айткым келбейт. Эми тарых өзү, убакыт өзү көргөзөт. Бирок келем дегенден кийин келиш дурус болуш керек. Келиш керек болчу, э? Келиш керек эле. Болбосо жаткандан кийин. Албетте, болбосо теги айтпаш керек да, келем деп. Эми убакыт көргөзөт, тарых таразалайт. Эр жигиттин сөз өлгөнчө өз өлгөн артык деген сыяктуу эле сөз жөнүндө айтылгандан кийин келиш керек болчу, тарапташтар күтүп аткандан кийин. Андан кийинки дагы бир жакындан бери бул коомчулуктун бүйүрүн кыздырып жаткан олуттуу маселе бул коалициянын тарашы. Сиз партияны жетектеп тургандан кийин, менимче бүгүн жогорку кеңештин жана шаардык кеңеш негизилүү ушу депутаттардын кыймыл аракеттерине, иш алып баруусуна, мыйзам чыгарууларына көңүл буруп жатсаңыз керек. Бүгүнкү бизде жогорку кеңеште болуп жаткан абал, ошондой эле бүгүнкү Исхак Масалиев мырза айтып жаткан бүгүнкү күндө коалиция тараш керек деген пикирине кандай? Мен колдойм. Исхак Абсаматовичтин оюн колдойм. Көпчүлүк коалиция таркаш деген эмнеге? Эки сөз менен түшүндүрүп берейин. Биринчиден, парламентте бүгүн партиялардын кризиси бар. Бүгүн Феликс Шаршымбаевич айткандай, бүгүн негизи эле парламенттин отурушу өзү легитимдүүлүгү шек келтирет да. Себеби көптөгөн партиялардын лидерлери жок. Мына жаңы эле сөз көтөргөндөй, айрым партиялардын тең төрагалары да жок, бирөө абакта, бирөө сыртта дегендей. Экинчиден, көпчүлүк коалицияны кураган, өкмөткө жооптуу болгон СДПКнын ичинде аябагандай чоң чыр маселе бар. Башкача айтканда, партия менен фракция ажырашып кетти. Саясий кеңешке фракция баш ийбей атат. Же болбосо мына Алмаз Шенч, СДПКнын төрагасы катары биз оппозицияга чыктык дегенде, фракция болсо Иса Шенкулович айтып атат, жок, биз коалицияда калдык деп. Бул нонсенс. Эртеңки күнү парламентке өкмөт келет отчету менен. Ошондо кимиси жооптуу болот?
эгерде мамлекетте кандайдыр бир чыңалуу болсо же экономикалык социалдык бир жагдайга ким жооп берет? Фракция жооп береби же партия жооп береби? А эл жалпысынан партияга добуш берген да, фракцияга эмес. А фракция бул партиянын парламентте өкүлчүлүгү деп таанышыбыз керек. Мыйзамда ушундай жазылган да. Демек партияга добуш бергенде, демек партиянын лидери оппозицияга кеттик дегенден кийин булар кетиш керек. Бул бир. Экинчиден ачык айталы да. 2010дон бери 9 жыл болуптур, 10 жылга кетти. 10 жыл иштеди. Ушу парламенттеги айрым партиялар. Алар да жооп бериш керек да. Алардын да жооп бере турган учуру келди. Андыктан көпчүлүк коалиция таркаш керек. Өкмөттүн ишин болсо көрүп атабыз да. Өкмөт өзүнүн ишине жооп бериш керек. Мына ошо жаңыргандан кийин анан бир жаңы өкмөттүн курамын кураш керек. Же болбосо коалиция таркап, Исхак Абсаматович айткандан кийин эле өкмөтүн калтыра берсин. Жок дегенде ушул өкмөткө жооп бере турган коалиция келсин да. Ал эми республика ата журт боюнча карабайсызбы? Мыйзамда жазылбаган нерсени кылып атышпайбы? Коалиция бар болчу, өкмөттөгү Сапар Исаков кеткенден кийин Абылгазиевдин өкмөтүн алып келатканда республика ата журт кошулду деп атат да. Мыйзамда кошулат деген жок да. Коалиция куралат. Анан эгерде республика ата журт кошулса, анда булар жаңы өкмөттүн программасын бекитиш керек. Жаңы өкмөттүн курамын толугу менен катыш керек да. А булар жөн эле тиркеме болуп калып атпайбы? Мындан келди бул нерсенин да мыйзамсыздыгы бар экен, бир топ. Албетте эртең мына өкмөт отчет менен парламентке келгенде республика ата журт кантип жооп берет? Алар сыртка чыгып коюшу мүмкүн да, бир нерсе болсо. Биз жөн эле тиркемейбиз депчи. Ушул сөзүңүзгө кошумча айтып кетсеңиз, ушул өкмөт отчет бербедиби жакында? Буга коалицияга берди, но ошол жерде көпчүлүгү ыраазы болгон жок өкмөттүн алып барган ишине. Бирок ошол президенттин айтуусу боюнча бүгүнкү өкмөттүн иши мени канааттандырат, булар жакшы эле иш алып барып жатат деген сыяктуу өз пикирин билдирип кетти өкмөт башчысы дагы. Анан ушуга жараша ар ким ар кандай оюн айтып атат да. Менимче бардык жетекчилерден, сизге окшогон лидерлерден пикир керек бул жерде. Анткени бийликтин чындыгында эле иш алып баруусу бир мындай бир бизге бүгүн бир өзгөрүү керек да, баарыбыз эле ошону күтүп атпайбызбы, өзгөрүү керек деп. А бирок өзгөрүлбөй эле бир калыпта эле бир нукта эле баратат да. Анан кийин ошол кандай сиздин жеке пикириңиз? Мен сизге бир мисал менен айтып көрөйүнбү? Жакында Россиянын президенти мамлекеттик иш сапары менен келди. Ал өзү менен чоң армиясын алып келди да, 500 ишкерлер жана региондун жетекчилерин. Биздин өкмөт тарабынан андай иш көрүнгөн жок. 6 миллиарддык жакшы келишимдерге кол коюлду. Бунун бардыгы президенттин жетишкендиги болду. Эки мамлекет башчынын сүйлөшүүсүнүн негизинде өттү да. Анан президент Сооронбай деле парламентте кайрылуу кылып атып, маанилүү нерсени айтты. Мен үчүн бул өтө маанилүү. Ал айтты, мына чоң долбоорлор ишке кирди. Эми ушунун аткарылышы өкмөттүн көз каранды деп айтты. Ал өкмөттү колдогону менен өкмөттөн кооптонуп да турат да. Анан ал парламентте кайрылуусу бул капелестен аргасыз болду да. Анткени чынында президент жакшы демилгени кылат, аны аткара турган аткаруу бийлиги да. Ал эми аткаруу бийлигин колдоп, мыйзамдуу жактан түптөй турган бул жогорку кеңеш. Эки орган иштебесе, президент жалгыз калып калып атпайбы? Анан мына бирке саясий кырдаалда президент аргасыздан парламентке барып кайрылып атат да. Анан өкмөттү азыр кетирие турган болсо, анда чынында эле мындай саясий кырдаал өзгөрүп кетиши мүмкүн болчу да. Анын үстүнө билесиздер, Бабанов келем деп коркутуп атты, ар кандай күчтөр чыгып атты да. Ошондуктан мен айтам, азыр парламентте мындай терең анализдеп, эрктүү чечимдер кабыл алыш керек. Өкмөттүн бир 5-6 эле министрин айтып көрөлүчү. Айыл чарба министрлиги быйыл чынында бир эч нерсе иш кылган жок да. Айыл чарба министрин эмне кармап отурушат? Бүгүнтөн жумуштан айдаш керек. Билим берүү министрлиги эми реформаларын тим эле коелу. Мына 3000 мугалимди кетирген, билим сапатын жогорулатабыз деген, андан бери жарым жыл өттү. Сураган киши жок. А биз эң биринчи каршы чыкканбыз, болбойт, адамдын тагдыры менен ойноп атасыңар деп. Мына 3000 адамды айдады, өткөндө 2 катаны эч нерсе болбойт деп койду. Азыр Кыргызстанда бүт каттын бар ката менен кетип атат, туурабы? Мына ушундай болгон министрлер болуп атпайбы? Анан эмне үчүн парламент карап отуруш керек аны? Ошон үчүн президент айтты, ал эмне деген багыт берди парламентке, жана өкмөткө, жалпы коомчулукка ал чакырык кылбадыбы? Саясий интригадан башыбызды көтөрөлү, экономиканы ойлой турган учур келди деп. Маанилүү нерсесин айтты. Бүгүн дүйнөдө технологиялык өнүгүү болуп атат. Ошого биз калып калбашыбыз керек деп айтып чакырык кылып атат. Эми парламент ошону эске алыш керек да. Эгер өкмөт иштеп жатса, ага баа бериш керек да. Анан качан кармап отура беришибиз керек. Мен ойлойм, эми бара-бара булар оңолот, оңолуш керек. Өзгөрөт деген үмүтүңүз бар,
Сөзүнүн акырында айта кетели, бүгүнкү күндө баарыбызга маалым болгондой, бир эле СДПК партиясынын ортосунда эмес, бүгүн дагы бир ошол бир эл өкүлү айтып кетиптир. Бүгүнкү күндө Республика Ата Журт партиясынын жана бир бул партиялардын ортосунда дагы ажырым пикир келишпестиктер байкалып жатат да. Сиздин ушул Замандаш партиясынын ортосунда ичинде кандай нерселер болуп жатат? Анткени силер жөнүндө да айтылган жерде раматтылык мурунку лидериңер Муктар мырзанын келинчеги жана ошо алар өздөрү түптөгөн бир топ өздөрүнчө башка пикир билдирип жатканын, ал эми сиз бүгүн жетектеп жаткан топтун пикирин башкача экендиги жөнүндө дагы азын улак айтылып кетет. Мүмкүн мунун чындыгы жоктур, биз так билбейбиз. Ошон үчүн деген көбүнчө эми бүгүнкү күндө ошол менимче жаштар канаты, жаштар, студенттер ошо сиздерге Замандаш партиясына чоң үмүт артып, таза партия, биз эч кандай коррупциясы жок эле, парасы жок эле, акчасы жок эле, биз ушу партия менен чыныгы патриоттук сезимибиз менен өсүп өнүгүп кетебиз деген бир үмүт артып турушат да силерге. Анан ошол үмүттү акташ үчүн эң негизи кыргызда айтып коет го, ынтымак бар жерде ырыскы болот деп. Анан ошо сиздин партиянын ичинде кандай өзгөрүүлөр болуп жатат, же болбосо бул сөздүн баардыгы эле жөн эле ушак сөзбү? Мындай маселелер байма-бай чыгып турганы да бир чет жакшы, анткени чыйралтат. Бүгүн мен так айтам, биринчиден ушу Раматылык Өмөркунов Муктарбек Сүйүнөлиевичтин бир туугандарына мен абдан ыраазычылык билдирем. Алар ошо Эмилбек Сүйүнөлиевич бир тууган агасы, анан иниси Нурлан агам, мына жубайыбыз айткандай Чынар Казаковна баардыгы колдоо көргөзүп аткан учуру. Жакында эле ошо март айында болуш керек эле, алар расмий коомчулукка баягы билдирүү да кылышты. Ошо кылынып аткан иштерди колдойбуз, абдан туура болуп атат деп. Эмнеден улам? Билесизби, 2015-жылы Замандаш партиясы парламенттик шайлоодон утулуу ызасына келгенде көптөгөн адамдар тегеренип качып калган да. Бүгүн Кудайга шүгүр, ошо Муктар Сүйүнөлиевич түптөп жыйнап кеткен нерсе чачылып кеткен, мына ошонун баарын жыйнаганга бүгүн Кудай сөз жетти. Бүгүн ушул Муктарбек Сүйүнөлиевич өзү эң биринчи уюм деп түптөгөн Замандаш коомдук фонду ишке кирди. Мына Замандаш гезитте чыгып атат, Замандаш журнал Кудай кааласа чыгып атат, Замандаш сайт ачылды, мына азыр дагы студиялар ачылып атат, Замандаш партия күчүнө кирди, алынып кеткен миграция багытында иш активдешти. Аймактарда Кудай кааласа мына комитеттерибиз күчтөнө баштадык. Бардыгы жакшы. Анан эми баягы партия деген бул чоң уюм да, системдүү бул саясий уюм. Анан албетте мындай уюмдардын ичинде көрө албастар болот, кызгангандар болот, күйгөндөр болот. Көбүн эсе партиянын идеологиясы болбосо, ошол партиянын ичинде ажырым чоң болот. Бизде мына программабыз бар, идеология, саясий багытыбыз бекиген. Бүгүн тартиптүү жакшынакай 20-жылга даярдык көрүп атабыз. Ошолдон улам аймактарды кыдырып, бүгүн ошо катарыбызды калыңдатып, элдин колдоосун алып, 20-жылга аттанып даярданып аткан кезибиз. Анан мен бир нерсени айтат элем да. Саясий партиялар ошо эл менен эмнеге жолугуп атасыңар десе, коркуп тайсалдап айтпайт да. Ачык эле айтыш керек, мына биз 20-жылга даярданып атабыз деп. Эмнеге? Анткени дүйнөдө ушундай. Саясий партиянын турпаты, анын максаты, багыты бул бийликке баруу жана ичиндеги идеяны бийликтен баягы ишке ашыруу, мамлекет үчүн, эл үчүн деп. Мына биз программаны чыгардык, эл менен иштешибиз керек. Анан элге чакырык кылыш керек, болду эми токтотуш керек. Жеп ичкенди, алдаганды, кур убада бергенди конкреттүү айтыш керек. 1 жылда, 5 жылда, 10 жылда, 15 жылда мамлекетти мына мындай деңгээлге алып келебиз депчи. Бүгүн билесизби, 20 жылдан кийин дүйнөлүк иликтөө бар. Дүйнөдөгү эмгектенген элдердин 47% роботторго алмашат. Бул ачуу чындык. Мына бүгүн Кытайда карасаңар, бүт компьютердешкен. Жада калса жана дүкөнгө кирсеңиз, сатуучу жок. Бүт электрондошулган. Мына ошондон биз калп баратабыз. Билим берүү тармагы, саламаттык сактоо, экономика, мамлекеттик тейлөө кызматтын бардыгы. Мына ошонун бардыгын азыр көтөрүп, станариптештирип, жаңы форматта, жаңы технологиялар колдонуу менен жаңы кадрлар дайындоо учуру келди. Анан дагы бир нерсе бар да, мамлекеттик бюджетти бөлүштүрүү. Карап көрсөңүз болгон 2 миллиард доллар экен да. 2 миллиард долларды карап, мындай бир жөнөкөй тил менен бөлүштүргөндө, мындай социалдык баягы защищенный статьялар бизге социалдык бюджетке 70-77%. Калганы болсо 800 миллион парламентке,
1 миллиард өкмөткө, 1 миллиард президентке, анан реалдуу секторго 1% берип коюшат да. Анан бул акчалар кайда десеңиз, бүт болгон ошо 20 жылдан бери келатканын баары чөнтөгүнө капчыгына салып жүрүшөт. Ушунун баарын токтотуш керек. Чыгып аткан жанагы ТЭЦтен, музейден чыккан акчалардын баардыгы. ТЭЦ, музей, социалдык өнүктүрүү министрлигине 4 адам кетти. Тиги Францияга барып косметика ала коебуз деп, ал элдин акчасынан. Мына ошонун баарын токтотуш керек. Ошол учур келди. Анан жана жакшы сөз айттыңыз. Мындай эволюциялык жол менен муун алмаша турган учур келди да. Дагы бир суроо кошумчалап кетели. Бул жерде сиз жогоруда айтып кетпедиңизби, биз жана эскини унутуп бир жерде чайналбай алдыга жылышыбыз керек депчи. Бирок ага карабастан бүгүн биздин экс президент Алмаз Шаршеновичтен кайра эле бир нерсени айтып эле, мен досума таарындым деп келген сөзү менен жана бир кезде ошол биринчи орун басары болуп иштеп турган бажы кызматында Райым Матраимов жөнүндө ал киши таптакыр өз оюн унута албай эле айтып жатат. Муну сиз кандай баалайсыз? Анын өзүнүн жеке таарынычыбы же болбосо чындыгында эле ошол кишинин кылмышка шектүүлүгү бар деп ойлойсузбу? Райым Матраимовду мен бир жолу кезиккем. Ошол бир жамандык болуп, мен ушу Ошко барганда бир жолу учурашканым бар да, мындай тааныбайм. Райым Матраимовду мен окуп билип, эл билген нерсени билем. Райым Матраимовду ошо экс президент өзү Райым Матраимов кылган да. Ошол таптап, ошол бышырып, ошол чыгарган да ошол деңгээлге. Бул бир. Экинчиден, досум дейт, мамлекетти кызыкчылык болот, досчулук болбойт. Анан досумду койдум деп ал койгон жок, эл шайлады да. Шайлоодо мен Сооронбай Шариповичтин жанында жүрдүм. Шайлоодо мен билем ким канчалык жардам бергенин. Анан биз унчукпай келатабыз да. Ошон үчүн мындай президент өзү айтканда, өткөн парламентте жакшы так кесе айтпадыбы. Мен бир уч уурулардын же бир адамдардын уурулчулугун жашыруу үчүн эмес, мен баягы эл үчүн шайланган президентмин. Мен бир гана нерседен корком, бул Кудайдан, элден. Мен эч кимге карызым жок дебедиби? Мына ушул маселе чекит коет болуш керек. Анан калганы болсо, бул жеке өзлөрүнүн маселеси. Эми бир-эки адамдын чири менен мамлекеттеги стабилдүүлүк мындай жоюлбаш керек да. Ар бир адамдын өзүнүн жоопкерчилиги болот. Ал дагы иштеди, ал дагы кетирген кемчилик үчүн жооп бере турган учур келет. Ар ким өзү үчүн жооп бериш керек, кандай болгон учурда. Маегиңизге чоң рахмат, Жеңишбек мырза. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Жогоруда мен айтып кеткендей, Замандаш партиясы келечекте Кыргызстанды алдыга үндөгөн, жаштарга жакшы үмүт берген партиялардын бири болсун. Рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Замандаш партиясынын лидери Жеңишбек Молдокматов келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кезишкенче саламатта болуңуздар.